Нурпресстен жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, амансыздарбы? Жай мезгилинен кызыган маалы. Сыртта абанын температурасы 42-43 градуска чейин көтөрүлүүдө. Мындайда эл ысыктан качып, шаар аккан суунун боюнда Карагайлуу тоо бооруна жана Ысык көлгө барууда. Бирок калктын эс алуу маданиятынын жоктугу көңүлдү чөгөрөт. Тоо боорунан желим баштыктар менен бөт өлкөлөргө бут чалынат. Ысык көлдүн жээги эле эмес, ичи да таштандыларга толуу. Анысы аздык кылгансып, суунун ичине самынданып жуунушат, заара ушатышат. Ананда кечээ депутат Балбак Тюлебаевдин көл жээгинен сууга пристандан секирген аткан видеосу тарады. Кеп анын сууга түшкөнүндө же денесин көрсөткөндө эмес, кеп анын аркасында турган саунада. Көл жээгинде сауна мончо иштетүүгө 2018-жылы эле тыюу салынган. Сезон башталганда губернатор көл жээктерин кыдырып текшерген. Бирок негизи сезон башталганча текшериш керек эле. Анысына деле мейли, эч болгончо кеч болсун. Бирок ошол текшерүүдө тигил саунаны көргөн жокпу? Иштебеген сауна деши мүмкүн. Анткени кечээ Балбак Тюлебаев сауна катары иштебейт экен, чай ичсе болот экен, жылытып коюптур дейт. Ошондо жыгачтан дымбаланып жасалган сауна эмес, кичинекей үйдөн ысык чайдан ичип, тердегенде көлгө секирип кетсе болот экен да. Сөз жок. Ата-бабалар мындай жосунсуз жорукту жасамак түгүл, сууга бутун салчу эмес, анткени көлдү ыйык деп эсептешчү. Ал эми кийинки муун ушул ыйык көлдү башкалар жүзүн чайкаганга зар болгон Ысык көлгө кайдыгерлик менен мамиле кылууда. Мындан улам табиятка жийиркенүүчтүү мамиле кылгандарга адамдык аң сезим барбы деп ойлоносуң. Атуулдук жоопкерчиликти сезели, тазалык ар бир кыргыз жаранынан башталарын көкүрөгүбүз менен туялы. Айрымдар минтип, колду бар алтындын баркын билбей, Ысык көл менен тоо койунун каалашынча тепселеп жаткан чакта ысык аба куйкалаган күндө Бишкектеги айрым жаңы конуштар Чичканаке суу берчи деп турат. Өзгөчө Ак Ордо, Ак Өргө конуштары. Мунун себебин Бишкек суу канал ишканасы башка конуштагылардын иче турган суу менен огород сугарганы менен байланыштырууда. Бишкекте ирригациялык система жакшы жолго салына элек. Буга байланыштуу огородду түнкү 12-ден таңкы 5-ке чейин сугарууга уруксат берилет. Бирок айрымдар күндүз эле сууну чарбасына ачып коюшат. Мындан улам башка конуштагылар ысыкта суусуз калууда. Эскерте кетсек, Бишкек айына 13 миллион литр суу колдонот. Бирок жайкысын бул көрсөткүч 2 эсе жогорулайт. Ушундай ысыкта коронавирус баш көтөрөт. 3 жылдан бери жай айларында ковид жуктургандар көп катталат. Азыр Кыргызстанда күнүнө 100дөн ашык адамдан коронавирус инфекциясы аныкталып жатат. Бул өтө кооптуу көрсөткүч. Анткени постковиддик синдромго кабылгандарда оор өтөт. Анын белгилери көп билинбейт. Бирок COVID-19 кийин бейтаптардын 20%га чейинкиси 2 айдын ичинде кайрадан ооруканага жатат. Алардын арасында өпкөсү кадимкидей тешилип калган учурлар кездешип жатат. Ошондуктан ковиддин оор формасына чалдыкпаш үчүн эмдөөдөн өтүү сунушталууда. Бул өлүмдүн алдын алат. Дүйнө жүзү боюнча пандемиядан бери коронавирустан өлгөндөрдүн саны 6 миллиондон ашты. Нурпресс карапайым калкты түйшөлткөн укуктук суроолорго Нурсат юридикалык компаниясынын тажрыйбалуу адвокаттарынан акысыз кеңеш алып берүүнү улантат. Бир жер тилкесин бир эмес, бир нече адамга саткан учурлар көп кездешет. Өзгөчө мындай көрүнүш Бишкек шаарына жакын жайгашкан конуштарда көп катталат. Мындан улам жер тилкесин сатып алууда эмнелерге көңүл буруу керек деген суроо менен кайрылган жаранга Нурсаттын юристи Айдай Кутбаева жооп берет. Азыр мындай учурлар көбүн эсе ошол жаңы конуштарда аябай көбөйүп кетти. Биринчиден ошол жерди сатып алып жатканда ошол жерге менчик турак жай салууга болобу деп сураш керек. Экинчиден трансформация болгонбу же болгон эмеспи деп ошону билүү абзел. Эгер трансформация болгон болсо, ошол жер тилкесине караштуу айыл өкмөтүнөн же болбосо мэриядан токтом же болбосо чечим керек. Ушуну менен жаңылыктар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.